Автордук көзөмөл эмне десеңиздер, автордук көзөмөл бул деген дизайн проект бүткөндө ал биз заказчикке өзүбүздүн журналыбызды беребиз. Ошол журналдын ичинде эскиздик проекттер болот, ичинде чиймелер болот. Чийменин ичинде көптөгөн архитектуралык көп маселелер бар. Мисалы айтып кетсек, ошол эле освещение, потолок, пол, сантехника, розетка каякта болот жана алардын кандай айкалыштары болуп саналат. Бул жакта заказчиктин билими болбогондуктан ал көп нерсени түшүнбөй калышы мүмкүн жана ал өзүнүн усталарына түшүндүрмө бере албай калат. Ошондуктан бизде ушунакай автордук көзөмөл деген кошумча услуга бар. Ошол услуганы тартуулош керекпиз негизи. Эмне үчүн көптөгөн кардарлар бул услуганы көбүнчөсү түшүнбөйт, анткени алар бул жактан акчаларын үнөмдөп калгылары келет, бирок дизайн проект бүткөндөн кийин биз аны кайра иштеп чыгыш керекпиз. Аны кыялдарыбызды кайра орундатыш керекпиз негизи. Ошондуктан бизде автордук көзөмөл деген бар. Автордук көзөмөлдө өзүбүздүн журналыбыз бар. Ошол журналды жумасына 2 жолу толтурабыз жана барган сайын прораб, электрика, сантехник же болбосо плиточник менен дайыма карым катнашта болуп турабыз. Ошол жактан алардан кол койдуруп алабыз. Эгерде бир жерлери туура эмес болуп калса, дал эле журналга жазып, ошол жактан фиксация кылабыз. Эгерде кандайдыр бир нюанстар болуп калса, кандайдыр бир ошибкалар болуп калса, ал жерден дароо эле биз заказчикке сүрөттөрүн, фотолорун жиберебиз. Ошол группабыз бар, өзүбүздүн группада ошол нерселерди сүйлөшөбүз. Автордук көзөмөл деген эмне десеңиздер, дагы бир жолу айтып кетейин, ал ичинде көптөгөн маселелерди камтыган нерсе. Мисалы айтсак, бул бизде тамдардын түз болушу маанилүү. Ал жакта тамдардын эмне үчүн түз болуш керек? Анткени бизде деген потолокторубуз парящий болуп калышы мүмкүн. Светтер жанганда бүт бардыгы түз болуп туруш керек. Плиткалардын түзүлүшү кандай жайгаштырып жатат, туура кылып атабы, туура эмес кылып атабы, ошонун бардыгын биз плиточникке айтып турабыз, дизайнерлер. Же болбосо стыктар болот. Ламинат менен керамограниттин ортосундагы көптөгөн мындай шелдер болуп турат. Ошол шелдер, стыктар эшиктин астында калганы дурус болуп эсептелинет. Ошол эле 90 градуска чыккан ички бурчтарды айтып кетсек болот. Бул биздин эмерек жасаган мебелщиктерге өтө жакшы пайданы алып келет деп айтсак болот. Мисалы айтсак, бул эгерде 90 градус чыкпай калса, сиздердин мебелдериңер түз турбай, шалкылдап калышы мүмкүн. Плитка жасап атканда 45 градуска сырткы бурчтарын чыгарганга аракет кылыш керек, анткени бул дагы эстетиканын бир түрү деп айтсак болот. Ошол эле освещение боюнча розеткалардын жайгашуусу проекттегидей болдубу, болгон жокпу, бийиктиктери, аралыктары туура болдубу? Эгерде туура болбой калса же болбосо жетишпей калса, сиздердин жанагы бытовой техникаларыңар күбөй иштебей калышы мүмкүн. Ошондуктан авторский көзөмөлдө биз баардыгын барып учетко алып, розетка, освещение бүт зымдар ордорунда турабы, монтаждык иштер, жумуштар баардыгы ордорунда болду, ошонун баардыгын текшерип кетебиз. Ошондуктан автордук көзөмөлдү дайыма эске алып жүрүңүздөр.